байкап келип алып билетсиңер деле адам билеп бергенде коркконунан. Кыргызстан андай болуп калды, мындай болуп калды, анан биякта перспектива жок, тиги бу деп. Ошон үчүн кетиш керек деп. Мен аларга айткым келет да, кетсиңер кете бергиле, бирок Кыргызстанга тил тийгизбей кеткиле. Кудайдан коркпогон адамдар көз көрбөгөн бир кичинекей вирустан коркуп үйүбүздө отуруп калдык. Бандиттерби, чорныйларбы каяка ждап келди деп. Бизнести да унуттук, катташты да унуттук, адам менен учурашты да унуттук. Чын-чынына келгенде пайгамбарлар да саясатчы бар. Алар алдаган эмес, сөзү менен иши дал келген, жүрөгүндө ниети жакшы болгон, жакшылык үчүн акыл күткөн эмес да. Идеалдуу күйөө да жок, идеалдуу ата да жок, идеалдуу адам да жок. Идеалдуу болгон кимдер? Пайгамбарлар. Азыр чакыруулар болуп атат партиялардан, ойлонуп атам. Эгер бара турган болсом, Саламатсызбы, Нуржигит мырза? Assalamu alaikum. Мен буга чейин сиздин видеолоруңузду байкадым да, көбүнчө жаштар менен иштешет экенсиз да. Бунун себеби эмнеде? Эми жаштар келечек ээси деп коет, бирок бул деле туура эмес да, жаштар бүгүнкүнүн ээси. Ушуну түшүнүшүбүз керек. Анткени байкасаңыз, революцияларды деле жаштар кылыптыр, чоң өзгөрүүлөрдү деле. Кечээ эле 38-жылы атылып, 37-жылы атылып кеткен аталарыбыздын көбү жаштар эле болгон экен да. 21, 22, 25 жаштарында бийликке келип, Кыргызстанды ушундай көтөрүп коюп кеткен адамдар экен да. Ошон үчүн жаштар менен көбүрөөк баарлаш керек. Эми бул бир жак, экинчи адеп жагы бар. Өзүңдүн теңдүүлөр, өзүңдүн улуулар менен барсаң анча-мынча насаат айтышка туура келет, анча-мынча тажрыйбаңды айтып беришке туура келет. Мындай тартынасың да. Эмне үчүн өзүмдүн туулган жериме бара элекмин, Каракулжага. Анткени ал жакта атамды көргөндөр бар, апамды көргөндөр бар. Анан билип билбей бир насаат айтып алсаң тартынасың да. Атаң менен кошо жүргөн кишилерге кантип айтасың? Ошон үчүн эми жаштар бир аз болсо да 2-3 көйнөктү эртерээк жырттык, адеп маселеси бар да, ошол жагы бар. Анан жаштарда үмүт жок, анткени мындай чоң үмүт пайда болуп калды. Эмне себептен дегенде билесизби? Алар азыр мурдагыдай болбой калды да, эмгекчилдер көбөйдү, мындай кенен ойлонгондор көбөйдү, тил үйрөнгөндөр көбөйдү, дүйнөлүк бир деңгээлде ой жүгүрткөндөр көбөйдү. Эртең бир күнү дүйнөлүк рынокто америкалык Джон, россиялык Иван, кытайлык Ли же болбосо япониялык Сакамото менен тең тайлаша турган жаштарыбыз көбөйүп баратат да. Ошон үчүн көбүрөөк иштеш керек болуп атат да жаштар менен. Анан эми жаштардын өздөрүндө да талап бар, чын айтканда. Мисалы, жалаң эле мектептин программасы менен мугалимдердин киргени башка, бирок билесизби, мындай башка жактан келген адамдын сөзү өтүмдүү болот. Жашоонун мыйзамы ошондой да. Анан сен деле мисалы студент болгонсуң да, туурабы? Же болбосо окуучу болгонсуң, өзүң каякта окуган билбейм, кайсы районда окугуң эле? Мен Кадамжай. Кадамжай да? Кадамжайда сага бир Бишкектен келет экен, Оштон бир профессор келет экен же бир кызмат иштеген бирөө келет экен десе, мындай күтөсүң да. Анан чындап эле бирдеке үйрөнөсүң, анткени бир жерде бар нерсе бир жерде жок. Сен көргөндү мен көрө элекмин, мен көргөндү сен көрө элексиң дегендей жашоо да. Ошон үчүн ушундай болуп атат. Анан жаштардын негизинен өзүнө талабы күчөдү да, Кудайга шүгүр. Адеп баштаганда аябай кыйналчу элек, эшиктерди тыкылдатып кирип, анан баягы проба иретинде 1-2 классты коюп берип, анан бара талап күчөдү, мугалимдерде талап күчөдү. Чоң рахмат. Анан эң башкысы чоң рахмат, эми жаштар жакшы пикирде деп атасыз, ошол ойлогондон да жакшы адам болуш насип кылсын. Бул бир, анан алардын баягы үмүтүн актаганга, сөз менен иш дал келгенге жетишти жаратканга насип болсун деп, жараткандан насип болсун деп тилейм. Негизи бул жаштар менен иштешүү кандай, оор эмеспи? Жаштар менен иштешүү аябай кызыктуу. Анткени жаштыктын бир жалын оту бар, чоң энергиясы бар, бир чоң амбициялары бар, көздөрү бир күйүп турат да. Ошол көзүндө күйүп турган оту өчпөш керек да. Анан кийинки мезгилдерде мындай негатив жазгандар көбөйүп баратпайбы? Кыргызстан андай болуп калды, мындай болуп калды, анан биякта перспектива жок, тиги бу деп. Ошон үчүн кетиш керек деп. Мен аларга айткым келет да, кетсиңер кете бергиле, бирок Кыргызстанга тил тийгизбей кеткиле. Анткени Кыргызстанды көтөрүп ала турган жаштар эми келатат. Билесиңер да, эми доор жаңырат экен, муун жаңырат экен. Биз Советтер Союзу деген заманды өттүк. Анан жаңы заманга трансформация болдук. Чын айтайынбы? Советтер Союзу азыр дагы деле жок болду элек да, аң сезимдерди жашап атат. Анан бара баягындай бир таза ойлонгон, башкача ойлонгон, ыйман адепти дагы биринчи орунга чыгарган, илимди алган, билимди алган, анан бир амал кылган жаштар келатат да. Сиз негизи чет өлкөдө билим алдыңыз да, Япония, Америка. Бирок ал жакта калып калбастан Кыргызстанга келип жаштар менен иштешип атасыз да. Мисалы, түкүрбө долбоору, китеп окуу долбоорлор да. Бул долбоорлор канчалык деңгээлде ишке ашып атат да? Эми кыргыздын бир сөзү бар да, мээнет кылсаң ыраатын көрөсүң дейт. Эр эмгегин жер жебейт дейт. Билесизби, бул багытта мээнет кылгандар аябай көп. Адеп багытында, иман багытында, илим багытында, билим багытында өзүнчө бир жаштардын чоң агымы пайда болду да. Өзү мындай критическая масса деген түшүнүк бар. Бир элдин бир арасында 1-2% эле мындай жакшы ойлоп, бир жакшылыкка тартам десе, ошол эле өнүгүп кетет да.
ошондой бир масса, ошондой бир балдар пайда болуп атат, ошондой бир чөйрө пайда болуп атат. Ошого Кудайга шүгүр дейли. Эми карап көрүңүз, жөнөкөй эле бир мисалда, мындан бир 5-6 жыл мурда мектептеги авторитеттер жанагы рекет балдар болчу. Азыр эми аттарынан бери билем, мисалы Кош Төбө деген айыл бар Ак Талаада. Батыр деген бала бир жылда бир 70-80 китеп окуп койду. Ошол бала кадимкидей авторитет боло баштады да. Бул түшүнүктөр оңолуп атат. Айтат го, дегенде ой оңолсо дейт. Түшүнүк оңолсо анан кийин амал оңолот, амал оңолсо адам оңолот, адам оңолсо алам оңолот деген сөз бар да. Кудайга шүгүр. Кыздардан керек болсо жылына 200 китеп окуп койгон кыздар пайда болду. Баткенде азыр атын унутуп атам, мени кечирип койсун, бир жылда бир 100 китеп окуду да. Ошондой бир балдардагы баалуулуктар өзгөрө баштады да. Мындай үлгү тутар, өрнөк көрөр балдар өзгөрө баштады. Анан мурда эми билесиздер, жалаң UFC көргөн же болбосо баягындай бир кылмыш дүйнөсү жөнүндө кинолорду көргөн балдардын бир заманы болду да. Анткени Бригада деген кинону көрүп чоңойдук бардыгыбыз элечи. Азыр эми мисалы Бакай сыяктуу, Табылды сыяктуу, Доорон сыяктуу, Турат сыяктуу, Элдияр сыяктуу китепке чакырган, билимге чакырган, ыйманга чакырган, Мунарбек сыяктуу эми аттарын айтсаң аябай эле көп да. Ошондой бир мыкты балдар пайда болду да. Байкасаңыз, мурдагыдай баягы арак ичкендер азайып баратат. Мурдагыдай баягы шернелешип алып, анан түнкү клубка баргандар азайып баратат. Эми Кудайга шүгүр, азыр жаштарыбыздын максаты, багыты, аракети такыр башкача. Бул эми сиздин байкооңузда, бирок негизи бул канчалык деңгээлде коомго сиңип атат да, сиздин айткандарыңызчы? Таасир этип атат, билесизби? Мисалы, мындай нерсе бар да. Бир баягы жылдыз, деңиздеги жылдыздар бар эмеспи, жаныбарлар. Анан бир толкун болгондо жеке уруп коет экен да. Анан миллиондогон жылдыздар бар экен да, баягы. Алар жеке чыгып, кумга жатып калгандан кийин эми кургакта өлүп калат экен да. Ошондо бир адам келип алып, акырын бирден алып кайра деңизге ыргытып атат дейт да. Анан таң калып атат дейт. Ушунча миллион сен кантип үлгүрөсүң? Эчтеке чечилбейт го десе, балким дейт. Ушу миллионго эчтеке болбошу мүмкүн, бирок дейт, колундагы жылдызчаны көрсөтүпчү. Ушул үчүн бул көп нерсе өзгөрдү деп туруп деңизге ыргытып атат да. Ошон үчүн бир адамбы, 1000 адамбы, 10 адамбы, 100 адамбы бул иштей бериш керек. Анткени карасаңыз, Кытайдын жалтырак жултурак арзан товарларын үйлөргө киргизиш үчүн кандай аракет кылып атабыз, рекламалап, алдап, кээде баягы сапаты жаманды жакшы деп адам жалган айтып атат эми, жалганды билесиң. Кыргызда бир сөз бар, жалган жарытпайт деп. Ошон үчүн соодаларда кээде береке жок да. Бирок бул жалтырак жултурак бүгүн бар, эртең жок нерсе. Ыйман деген, билим деген бул түбөлүктүү нерсе да. Ошо ыйман менен билимди ар бир үйгө, ар бир жүрөккө, ар бир акылга киргизишке азыр аябай чоң аракет кылышыбыз керек. Анткени ал жалтырак жултурак караганда бул алда канча маанилүү. Анан бул алдыңкы планга чыкпай атат деп пессимист болбошубуз керек да. Эми эмне үчүн алдыңкы планга чыкпагандай көрүнүп атат? Эми адамдын табияты ушундай экен, өзгөчө Кыргызстанда. Карасаңыз, бүт эле жанагы социалдык тармактарда эмне негатив болсо ошону көп талкуулайт. Эмне жалган болсо, бир сөз бар го, чындык дейт, ордунан козголгончокту жалган дүйнөнү үч айлантыр деп коет да. Ушундай бир жагдайда жашап атабыз. Бизде бир медиа сабаттуулук проблемасы болуп атат, ачыгын айтайын, Кыргызстанда. Мисалы, Америкада, ошол эле Японияны сурап калдыңыз, Европада, эми мен Германияда да окуганмын, Австрияда да окуганмын, Польшада дагы, Литвада дагы, Туркияда дагы, жана башка жерлерде. Аларда мындай да, мындай желтая пресса деп коет. Жалган айткан, жанагындай жеңил желпилер жазгандарга эл ишенбейт, алардын тиражы аз. Бизде тескерисинче, ошолордун тиражы көп болуп атпайбы? Ошон үчүн аң сезимдерге иштеш керек болуп атат да, жүрөктөргө иштеш керек болуп атат. Анан ошон үчүн бүт негатив, бирөө жалган эле бир маалымат чыгарып койсо, мына Халилдин 3-чү аялы бар экен деп коеюнбу? Текшерип отурбайт. Дүңгүрөтүп сөз болот, өзүң биякта эле каласың, сенен эч ким сурабайт. Акыры чындыкты далилдеп чыксаң, аны эч ким окубай деле коет да. Ошон үчүн ошондой бир негативдер алдыга чыгып кеткендигине байланыштуу ошондой долбоорлор кээде көрүнбөй калып атат. Бирок Кудайга шүгүр, алардын окурмандары, тарапкерлери, колдогондор, сүрөгөндөр күндөн күнгө көбөйүп баратат. Мына пандемия болгондо дагы көбөймөк, дагы көбөймөк. Бул командада канча киши иштейт өзү? Бизде кимдин, мисалы, Кыргызстан бир билимдүү болсо экен, адептүү болсо экен, түкүрбөгөн, какырбаган, сөгүнбөгөн, ушак айтпаган, бирөөгө жалган жала жаппаган, аркасынан ушак сүйлөбөгөн эл болсо экен, эмгекчил болсо экен, азыраак уктап көбүрөөк иштесе экен, жан баштап жаткан сонда деген ырды жан баштап жатып алып жок дегенде китеп окуш керек деп айткан эл болсо экен деген пикир ой бар ар бир адам биз менен бир командада. Же мен ошол команданын мүчөсүмүн. Бул жерде баягындай бир команда деп айтыш кыйын. Бирок негизинде мына китеп жаатында иштеген балдар өзүнчө бир сонун бир чөйрө пайда болду да. Чөйрө деген ушундай маанилүү нерсе. Мен аларга айтам да, китеп окуш башка кеп. Силер топтогон китеп бул башка кеп. Бирок билесиңерби, эң башкысы чөйрө түзүлүп атат. Адамды чөйрөдө эчтеке тарбиялай албайт. Мына мисалы үйүңдө балаңды аябай жакшы тарбиялачы. Бирок эшикке чыкканда сөгүнгөндөр бар, алдагандар бар,
зулумдук кылгандар бар, бирине бир өкүм зордук кылгандар бар. Ошолорду көрүп, ошолордон таасир алып өзгөрүп келет бала. Ошон үчүн баягы ар бирибиздин жүрөгүбүз иштейли деген ошол да. Ошондой бир чөйрө пайда болду. Ал чөйрөгө кирген балдар өзгөрүп атат. Элмирбек агабыз каза болгондо сиз аябай кайгырып ыр жаздыңыз да. Негизи эле бизде өлгөн мындай жакшы кишилер каза болгондо, ал кишилер бул дүйнөдөн кайтканда мындай кадырына жетпейт экенбиз, кеткенден кийин алардын кадырына жетет экенбиз да. Негизи бизде эмне үчүн ушундай кемчилдиктер бар да, тирүү кезинде сыйлабайбыз? Мен баягы колдо бар алтындын баркы жок деген кыргызда бир макал бар. Бул бир. Экинчиден, жакшылык бар жерде көрө албастык, ич тардык да болот окшойт. Эми адам өлгөндөн кийин ал сага конкурент эмес, ал сага бир жолуңду тоспойт, сенен наам талашпайт, ырзык талашпайт. Балким ошон үчүн мындай айкөл боло баштайбы дейм да адамдар. Жакшы сөзгө. Анан бир сөз бар экен, муну мага Аалы деген белгилүү акыныбыз ушул Элмирбекти коюп атканда айтты, бир айтканда эсимде калды. Булбулдун мукам добушун жактырбаган киши жок, бирок булбул кантип күн көрөт, эч кимисинин иши жок дейт да. Биз Элмирбекти баалап турбуз, анан кантип күн көрөт, кандай үйдө жашап атат, айлыгы барбы жокпу, кирешеси кандай, аны ойлоп турбуз деле да. Бирок өткөндөн кийин ыйлабаган адамды көрбөдүм мен. Өзгөчө апалар, аталар, бир кошунам бар, күнүгө ыйлайм дейт. Күнүгө Элмирбектин видеолорун көрүп алып дейт. Тирүүсүндө маани бербепмин. Муну билгенде айтышка дайыма барып, анын айтканын көрмөк экенмин деп атат да. Ошон үчүн баягы колдо бар алтындын баркы жок дейт. Ушул туура эмес нерсе да. Колдо бар ылайдын да баркы болгон бир эл болсок экен. Өзгөчө биз кыргыздарда ушундай сапат бар да. Баягы өлгөндөн кийин дүңгүрөтүп мактайбыз. Азыр Исхак Разаковду мактап атабыз. Быйыл 110 жылдыгы. Бирок Исхак Разаков деле элине батпай жүрүп кеткен экен да акыретке. Элден кубала берген экенбиз, бир сөз менен айтканда. Азыр мактап атабыз кимди? Ошол эле Касым Тыныстановду, ошол эле Абдыкадыр Розбековду, ошол эле Жусуп Абдурахмановду, же болбосо Баял Исакеевди, же болбосо Ишеналы Арабаевди. Аларды ким аттырды эле? Сталин эмне ошол жактан тандап алып аттырганбы? Өзүбүз ушактаган ким? Азыр деле Фейсбуктан жала жаап атпайбызбы бири-бирибизге? Ошол сыяктуу эле жала жабылган, анан кийин эл душмандары деп эл ишенген, андан кийин тоголок кат жазгандар болгон, азыр архивтерде болсо керек ошолор. Ошентип эле өзүбүз түбүнө жеткенбиз да. Анан келип алып эле анан өлгөндөн кийин, эми жок дегенде өлгөндөн кийин жакшы сөз айталы. Кээде өлгөндөн кийин да жаман сөз айткандар бар. Өзү өлгөн киши жөнүндө жаман сөз айтпаш керек. Бул адепке да туура келбейт, ыйманга дагы, динде дагы, маданиятта дагы мындай нерсе жок. Азыр пандемия учуру дагы деле бул илдеттен биз толук кутула элекпиз. Негизи бул илдеттен кутулганда кандай жашоо болот? Сиздин пикириңиз кандай? Мен ойлодум эле мындай элибиз өзгөрөт го депчи, анткени бирдекени түшүндүк да. Кудайдан коркпогон адамдар көзгө көрүнбөгөн бир кичинекей вирустан коркуп үйүбүздө отуруп калдык. Бизнести да унуттук, катташты да унуттук, адам менен учурашты унуттук. Болгону көзгө көрүнбөгөн эле бир макулук. Эми бул көзгө көрүнбөгөн бир макулук ушунча болгондон кийин аны жараткандын кудурети кандай? Ушуну бир түшүнөбүз го деп ойлогом да. Анан эми жараткандан да корккон адам мындай жамандыктан коркот да, бирөөгө зулумдук кылыштан, аманатка кыянат кылыштан, алдаштан, ушак айтыштан, зомбулук кылыштан коркот, уурдаштан коркот деп, бирөөнүн акысына кириштен коркот деп. Бирок кечээ ошо пробка деп коет го, тыгында турам. Менин көз алдымда 3 машина биринин аркасынан бири эрежени бузду да. Мындай биринчиден ортодо үзүлбөгөн сызык турат, ошондон өтүп, анан кийин тиги кыймылга каршы барып туруп, анан кийин сол жака бурулуп кетти да. Анан айланайм, Кудай, кандай, бул кандай болду депчи. Же аны бир айыптаган киши жок. Дагы деле машинадан кетип атып ыргытып атат, дагы деле түкүрүп атат. Дагы деле өткөндө телефондон аркамдан бирөө келатып сөгүнүп сүйлөп атат. Эми барып айтайын десең сөгүнбө деп, сен менен эле мушташканга даяр экени көрүнүп турат да. Мындай бир карап койдум, андан бетер сөгүнүп сүйлөдү да. Ошон үчүн бул пейилди оңолмой сайынчы, оңой сайын бул экономикаң деле, маданиятың деле, башкасы деле көтөрүлбөйт экен. Мен абдан бир ардандым, абдан бир капа болдум. Япон кыз Москвадагы кыргыздар жөнүндө жазып турду. Эми жалаң эле улуу элбиз, кыйын элбиз, айга алкынганбыз, күнгө күүлөнгөнбүз деп мактана бербейличи, болгон нерселерди айталы. Мисалы дейт, бир келин менен чогуу жаттым дейт, борбордук азиялык, бизге окшогон азиатка дейт, эми түшүнүктүү да. Анан баарын сурады дейт. Менин канча балам бар, күйөөм барбы, жеке жашоом, айлыгым, ишимин бер сурады дейт. Бирөөнүн айлыгын сураган бул чоң адепсиздик. Өзү таанышканда эки эле нерсени сурайт, атын сурайт, жашын сурайт. Атын эмнеге? Анткени башка элдин арасынан кайрылыш үчүн. Бир, экинчиден жашын сураган сен дейми же сиз дейми деген эле сөз. Анан биз баштаганда эле саясатты сүйлөйбүз, анан жеке турмушун сурайбыз. Бул абдан бир адепсиздик да. Бул айтат го, интимный вопросы деген сөз бекер эмес. Анан дагы бирөөсүнүн күйөөсү келет дейт, түнкү саат 2-де деле тыкылдатпай кирип келет дейт да. Аялдар жатабыз дейт, биз менен деле иши жок.
деп ушундай бир жазган экен, бир арман кылдым да, бир арман кылдым. Биз эми мактана эле беребиз. Манас атам тигиндей болгон, Манас атам мындай болгон. Туура Манас атабыздын эмгеги ал. Чыңгыз атабыздын эмгеги, ал Курманбек атабыздын, ал Тайлак баатырдын эмгеги, Курманжан аткандын эмгеги. Алар жасап койгон эмгек менен биз мактанып өзүбүздү унутуп калгандай болбошубуз керек да. Алар тирилип келсе биз менен сыймыктангандай бир эл болушубуз керек. Ошон үчүн эми өзгөргөндө экономиканын структурасы өзгөрөт, дүйнөдө геосаясат өзгөрөт. Буга чейин бул менен бул согушат экен деген сөздөр чыкты эле. Азыр ошондон Кудай сактады. Анан Олимпиада биз каалагандай эмес, жараткан каалагандай болот экен да. Эмки жылга жылып атат, анда да болобу, болбой бир Кудай таала билет. Анан сөзсүз эле ушунча чоң чыгашаларды кылып, жеке самолеттор менен бир жерге барып жолугушпай, президенттер алыстан деле жолугуп чечип койсо боло турганын көрсөттү. Айтор жакшы жактары көп болду деп ойлоп атам да. Мисалы бир нерсеге жетүү дейт, бир нерседен кетүү, же бир нерседен кетүү, бир нерсеге жетүү. Биз көп нерсени колдон чыгаргандай болуп атабыз, бирок рух жагынан, акыл жагынан, технология жагынан бир прорыв деп коет го, эсте кала тургандай бир окуя болду да. Бай эл саякатчы болот, кедей эл саясатчы болот экен да негизичи. Анан бизде Кыргызстанда бүгүнкү күндө көпчүлүк эле саясатка бел байлап алды да, мындай жеңил саясаткачы. Негизи эмне үчүн биз ушундай болуп атат да биздечи? Жеңил саясатка бел байлап калышкан. Саясаттын жеңили оору болбойт да. Саясат деген саясат. Бизде саясат жөнүндө пикир да туура эмес. Сай, ас, ат. Ушул сыяктуу болуп калды. Бул бир. Экинчиден, саясатчы деген алдаш керек, саясатчы деген курбада бериш керек. Эми чын-чынына келгенде пайгамбарларда саясатчы барбы? Алар алдаган эмес, сөзү менен иши дал келген, жүрөгүндө ниети жакшы болгон, жакшылык үчүн акы күткөн эмес да. Ошон үчүн саясат жөнүндө кандай пикирде болсоң, кандай ойдо болсоң, ошондой эле боло берет. Анан ошон үчүн саясатты соодага айландырып алдык. Добуштар сатып атпайбызбы? Сатып алып атабыз. Сатсаң китеп сат, сатсаң буюм сат, кийим сат, идиш сат, машина сат. Бирок добуш сатат деген бул мекени сатат деген эле сөз да, намысты арды сатат деп. Эми бир көчөдөгү жеңилөй кыздарды сындайбыз. Ошондон айырмабыз болбой атат да. Эми кечирип коюңуз, ар бирибизде кемчилдик бар. Менде эле канча иштерим бүтө элек. Өзүңдүн үйүңдөгү иштериң бүтө элек. Эшигиңдин алдыңдагы огородуңду айдаган эмессиң. Кийимиң жыртык, тизең жыртык, анан сүйлөгөнүң саясат. Ушундайлар бар экен, эми эчтеке кылбай көчөгө отуруп алып, Трампты койчу дегендер, Путинди койчу, Обаманы койчу депчи, системаны өзгөртүш керек деп. Анан таң каласың да. Саясат деген ушул, биринчи өзүңдү оңо. Анткени ком оңолмой сайын жетекчилик эч качан оңолбойт. Чек арада окуя боюнча эми Фейсбуктагы баатырларды көрүп албай таң каласың да. Байкуш ошол жердеги элге бооруң ооруйт. Ошол элге бир дуа кыласың, тилек кыласың, тажик туугандарга деле тилек кыласың, бир иман берсе экен, түшүнүк берсе экен, бир туугандык бир сезим берсе экен. Жок, биякта отуруп алып антиш керек, мынтиш керек, согуш керек. Айланайын, согушса эмне болот? Согушса биздин бейгүнөө балдар өлөт. Согушса тажиктердин да бейгүнөө балдар өлөт. Чек ара деп калдыңыз да, маданият кызматкерисиз негизи. Биздин маданиятты аларга барып таанытып, алардын маданиятын бизге таанытса, балким чек арадагы кээ бир нерселер жеңилдеши мүмкүнбү? Ушул сыяктуу иштер менен дагы ушу чек ара маселелерин чечсе болобу? Кандай деп ойлойсуз? Мисалы, себеби сиздерде ушундай бир иш программаңыздар барбы? Узак мөөнөттө бул өтө маанилүү долбоор да. Өтө маанилүү долбоор, анткени эми бирге жашаганда, мындай катарлаш жашаганда келишпестер боло берет. Мына мисалы канча жигиттер сүйүп, күйүп, үйлөнгөндөн кийин урушуп атпайбы аялдар менен, же ажырашып атат, казан аяк кагышып атат жок дегенде. Алыс жүргөндө кадыр бар, анан жакын, бул табигый нерсе да. Бир туугаң деле алыста жүрсө сагынасың, жанында жүрсө бир-эки күндө бирден пикирлер келишпей турат. Бул табигый эле нерсе да. Анан ал жерде баягы жер талаш бар, суу талаш бар. Айтор Кудай буйрса бир учур келгенде чечилсе бул маселелер да өтүп кетет. Бирок биз түбөлүктүү ойлонолу да. Анткени кошунаны бул биз тандап алган эмеспиз, жараткан берген кошуна. Кээде ойлонуш керек да, булардын ордуна чечендер болуп калса кандай болот эле, же нигериялыктар болсо кандай болуп калат эле. Буга да шүгүр дейли депчи. Алар да шүгүр десин, анткени кыргыздай момун, кыргыздай бир берекелүү эл жок да, мындай байоо эл жок, чын-чынына келгендечи. Анан ушуну түшүндүрүш керек. Анан экинчиден биздин маданиятты ал жакта окутуш керек. Айтматовду окуган адам кыргызды сөз сүйүп калат. Же Манас Баатырды окуган адам, Алыкулдун поэзиясын окуган адам, Момор Султановдун поэзиясын окуган адам, кыргыз элин же болбосо Калыгул атабыз, Арыстанбек атабызды алар чындап жакшы которуп окута турган болсок, мындай бай эл экен. Мен мисалы Абьезовду окугандан кийин казактарга болгон сүйүүм ойгонгон да. Же болбосо мынау өзбектердин да жакшы жазуучулары бар. Ошол биз тууралуу алар билсе, алардын дагы укмуш Саадиси бар, Румиси бар, кечеге эле акын жазуучулары бар. Ошолорду биздин жаштар окуса, анан бир учурлар болгон. Сөзсүз мындайлар болот.
кыйын учурда тажиктер кыргыздарга жардам берген, кыргыздар тажиктерге жардам берген, казактар кыргыздарга, кыргыздар казактарга жардам берген. Ошондой жакшылыктарды айта бериш керек да. Анан эми азыркы учурдагы бул кыйын кырдаал. Анан күчкө салабыз, урушабыз, согушабыз, ал жөн эле Фейсбуктун батырлары. Кудай согуштан алыс кылсын, акыл менен чечели. Бул бат эле чечип коюш керек деп атат да, бат чечкенде кандай? Оңой эле бат чечип коюш. Тажиктер кандай талап койсо, ошону аткарып койсоң эле бат чечилет. Эмне үчүн бат чечилбей атат? Биз айтып атабыз, биздики мындай. Могул жер биздики, алар айтат, могул жер биздики, ошон үчүн бат чечилбей атат. Кантип бат чечесиң? Же алар биздин айткандарды толук кабыл алыш керек. Эки учурда эки карта чийилген экен. 20-жылдары бирөө, анан 50-жылдары бирөө. Тажиктер айтып атат, 50-жылдардагы картаны негиз кылалы деп. Биз айтып атабыз, жок. Анда мурдагы. Же тескерисинче, 50-жылдагыны биз айтып атабыз, 20-жылдагылар дагы айтып атат. Такыр келишпей турган нерсе да. Ошон үчүн акыл менен чечиле турган нерсе, мындай жөн эле тил менен баатыр боло бербейли. Жакшы нерселерди айтып атасыз да. Мына жакында шайлоо келе атат. 5 айдан кийин шайлоо болот. Анан сизде мындай лидерлик сапат бар, мындай артыңызда электорат бар, жаштар бар, колдоочуңуз көп эле да. Негизи шайлоого барасызбы сиз өзүңүз? Кызыгасызбы же кандайдыр бир сунуштар барбы сизге? Мен сизге ачыгын айтайын. Мен 22 жашымда биринчи жолу шаардык кеңешке койгомдоштум. Ойлогомду өтүп кетем депчи. Бирок өтпөй калдым. Анткени 12 адам койду, 6-орун болуп калдым, 3 өттү. Ошондо бир катуу сынгамын да. Анткени баягында мен батыштагыдай көрүп эле жалаң платформа менен, идеялар менен чыкканмын. Мен менен кошо бир ресторан бизнесинин ээси чыккан, дагы бир көмүр бизнесинин ээси чыккан, дагы бир арак заводунун директорунун орун басары чыккан. Ошолор өтүп кетти. Жөн эле да, мындай эле шайлоо комиссиясын деле сатып алса болот экен, элди деле сатып алса болот экен. Балким чындап шайлоо болгондо өтмөкмүн. Бирок өтпөгөнүмө Кудайга шүгүр, ошондон баштап тил үйрөндүм. Ошол тил үйрөнгөндүн берекеси менен Америкада окудум, Японияда окудум, баягындай дипломатияга келдим. Эгер 22 жашта депутат болуп калсам, элиме кызмат кылам деп убактым баары ошого кетмек да, илим билимге убакыт болбой калмак. Анан ошондо бир ойлогом да ушинтип, анан мен мындай элге окшоп акча берип, бир адамга бир мага добуш бер деп 1000 сом берсем, өмүр бою өзүмдү өзүм жеп тынам да. Жүрөгүм эзилип бүтөт да. Ушул деңгээлге жетиш керек. Мисалы Япониядагы, ошол эле Америкада же Европада мага добуш бер деп бирөөгө $100 же 100 евро берсең, сенин саясий карьераң бүтөт. Ушунчалык элдин деңгээли жогору. А бизде болсо баягыда мындай эртең жашоо жоктой да. 5 жыл жашоо жоктой. Жөн эле ошол күнү добушун акчасын алып алыш керек. Ошон үчүн өзүбүз кыйналып атабыз. Туура айтып атат бирөө. Биз өзүбүздүн шайлоого болгон укугубузду олигархта калтырып ийдик. Ошон үчүн ойлонуп атам, азыр барганга жараша эми шайланып келиш керек. А мен барганда акча бербесем, жалаң идеология менен чыксам, анан эл болсо айланайын эртеңки айтат го, эртеңки насия өпкөдөн, насия куйруктан нак өпкө кел акча бер деп турса, анан ошончо убара болуп, ошончо баары акча кетет. Анткени бензинге кетет жок деген, анча-мынча иштеген адамдарга айлык чыгарып бериш керек, тамак аш чыгарып бериш керек. Ошончо убаракерчилик менен. Бирок азыр чакыруулар болуп атат партиялардан, ойлонуп атам. Эгер бара турган болсом, мага шайлап мындай добуш берем дегендер күтпөй эле койсун да менен акчаны же болбосо мындай. Анткени арам нерсе болгон жерде береки болбойт. Эмне үчүн биздин саясатчыларга нааразычылык көп? Ошондой жол менен келип атат. Анан элге чачканын кайра чыгарабыз деп, ошону менен алек, ошон үчүн жашоодо бир береки болбой атат да. Бизде көпчүлүк убакытта шайлоодо кимди шайлап жатканын деле билбейт да. Ошондой эле программасында көпчүлүк түшүнбөйт, бирок акчага добуштарын сатышат да. Сиз бул ойго кошуласызбы? Бул кимди шайлаганын билгенден дагы эмне үчүн шайлоо керек, түшүнүш керек болуп атат да. Бул 5 жыл бою сен жашап аткан мыйзамдарды чыгарып атат. Бул мыйзамды көбү түшүнө бербейт, бирок мыйзамда бар жоктун баарын кылган. Ошол мыйзамдын алкагынан чыга албайсың. Мыйзам чыгарууга жөндөмдүү бир сабаттуу адамдар эмес. Анан талаптары да башкача болуп атпайбы? Бизге бир тойкана куруп бер, бизге бир казан алып бер, бул жерде күн сайын кой союп турабыз, анан жаман жакшылык болот дегендер болот экен деп таң калды да. Мен ошондойду билгенде дейт, ушунча программа, ушунча убара болбой эле жөн эле ар бир ошо казан көтөрүп бармак ким деп күйгөн бирөө болду да. Же болбосо жанагындай бир спорт зал куруп бер, же бир клубду жаңылап бер, же болбосо дагы бир аянтча куруп бер. Анан бул эмнеге алып барат? Жалганчылыкка алып барат. Анткени өзүңдүн үйүңдү 5 жылда бир же 10 жылда бир араң ремонттойсуң. Анан сен барган жерде канча айылдар бар. Ошол айылдагылардын ар бири муну куруп бер, тигини куруп бер, эптеп өтүп кетейин деп калпайта баштайт. Аракет кылабыз, колдон келет, мен шайлап койсоңор антем мынтем. Бул саясаттын билесизби канча апаты бар? 3 апаты бар да. Биринчиден мен болом дегенден өзү туура эмес. Экинчиден
мен болом деп атып, кылбаганды кылдым деп айтасың, кыла албай турган нерсени кылып берем деп айтасың. Бул берген убадаң үчүн жараткандын алдында жооп бере турган учур келет. Ошого эгерде мен билбем, азыр чакыруулар болуп атат, аябай мындай олуттуу чакыргандар болуп атат да, керек болсо алдыңкы тизме менен барып бериңиз тиги бу депчи. Эгер бара турган болсом, Кудай ушу тазалыктан айырбасын. Бул мандатым бүгүн бар, эртең жок нерсе. Мына акыркы шайлоодогу деле 120 депутаттын атын толук билбейбиз. Керек болсо акыркы 10 премьер-министрди санап бере албайбыз. Башыбыз адашып кетет. Бийлик деген ушундай нерсе, бирок тазалык, ыйман бул дүйнө акырет пайдасы тие турган нерсе. Жараткандан ушул нерсени суранам, ошондой бир напсиге бир көзүр менен баш ийдирбесин. Кандай жагдай болбосун, жараткан тазалыктан айырбасын, ушу тилегим ушул. Эгер барып шайланып калсаңыз, эмнеден баштайт элеңиз? Эми бул Эмне менен күрөшөт элеңиз? Бул жөнүндө айтпай кое туралычы. Анткени баягы кыргызда бир сөз бар го, өлө элек айынын терисин бөлүшпөш керек депчи. Бирок бир нерсени таштабаш керек да, ушул эл менен иштешти. Анткени 6-базар күнү болсо деле элге чыгып, жанагындай бир билгендерди айтып бергенде сен өзүң да алардан акылдуу ойлогондук эмес да. Жөнөкөй эле нерсе. Мен көргөндү сиз көрө элексиз, сиз көргөндү мен көрө элекмин. Мага жолукпаган кишиге сиз жолугасыз, сиз жолукпаган кишиге мен жолугам. Мен ушу мен жолуккан кишилерден үйрөнгөнүмдү, же болсо мен көргөндөн алган өрнөктөрдү эле барып айтып берем. Аларды да угам. Ушул иштен Кудай айырбасын. Токтогул атабыз эмне үчүн Токтогул атабыз болгон? Ал акындык эле үчүн эмес, элди кыдырган үчүн. Булар элди кыдырып жүрүп, жалаң эле бир көңүлүн көтөрүп, күй ойноп берип, ырдап берип, бир мындай көңүл ачкан эмес экен да, ырдап чуурдап адепке ыйманга үйрөткөн экен. Мына мисал караңызкын. Бычак берсең кындап берсең чындап бер, берекесиз байлардан пейил менен кун кетер, жумуш кылсаң муда кыл, иштей көрбөй илдекер, кара санап бирди алсаң колуңуздан миң кетер. Кандай саптар? Атты менет чырмаса дейт, алдыңкы буттан басынат, төөнү менет чырмаса котур болуп кашынат, адамды менет чырмаса бирине бири асылат. Эмне деген саптар? Ушуларды айтып, элибизди адепке ыйманга тарбиялаган экен да. Ошон үчүн аларда ыйман болгон. Элибизде дайыма ыйман болгон, береке болгон, меймандостук болгон, айкөлдүк болгон, жакшы пейил болгон. Алар ырдап атканда, азыркыдай эми Мирбек Атабековду же Жастин Биберди уккан жаштар кээде мына акындарыбызды укпай коюп атат да. Бирок Токтогул атабыз ырдап атканда тим эле жанагы турдуктарды мындай жыртып ичкен да. Биз угуп алалы, керегеге мындай жок дегенде кулагыбыз тосолу депчи. Ошон үчүн сөз баккан эл болгонбуз. Саякбай атабыз деле карасаңыз, жамгыр жаап атса деле эл кетпей уккан. Ошон үчүн ушул багыттагы ишти токтоткум келбейт да. Ушул багытта анткени бул азыр түз эфирлерден байланыштабыз, мисалы Инстаграмдан же болсо Zoom'дан, бирок тизеге тизе тийишип, көзгө көз чагылышып, жүздүн нурунан мындай чагылышып туруп сүйлөшкөн такыр башка экен да. Азыр доор, мезгил өзгөрүп атат да. Көпчүлүк убакытта социалдык тармактар менен көп алектенебиз да. Сиз негизи канча убакыт өткөрөсүз социалдык тармактарда? Эми таяк менен алма күсөң да болот, таяк менен бирөөнү башка чапсаң да болот. Бычак менен пияз турасаң да болот, бирөөнү ичке сайсаң да болот да. Ошол сыяктуу соц тармактардын пайдасы да бар, зыяны да бар. Эми мен көпкө чейин жөнөкөй телефон менен жүрдүм, соц тармактан алыс эле болоюн деп. Бирок эми заман ушундай экен. Азыр мисалы биздин жетекчилик, ошол эле президенттик аппарат менен, өкмөт менен, министр менен группаларыбыз бар. Тигил маселе, бул маселе боюнча. Ошого айласа салдым. Бирок кээде бир маселе менен киресиң, башка эле бирдекени окуп каласың, ошо менен чукуп отуруп карасаң бир топ убакыт кетип калган болот да. Ошого эң кымбат нерсе убакыт. Эң кымбат нерсе убакыт. Бул убакыт өтүшү менен адам картайып эле кетпейт да, убакыт өтүшү менен көп мүчтүктөр колдон кетет. Ошон үчүн убакытты туура пайдаланыш үчүн ушу соцсеттерге мүмкүн болсо азыраак киргенге аракет кылып атам да. Кээде мага таарынышат, сиздики дайыма эле жанып турат го деп. Интернет жанып тура берет. Бирок карабайм да. Жанында китеп окушум мүмкүн, башка иштерди кылышым мүмкүн. Анан тың деп келе берет. Анан кээде ушул негиз группаларды карап коем, жеке адамдар жазган болот, анан жооп албай калса капа болот экен. Мына Инстаграмдан мага жазгандар кээде жазат экен, эмнеге жооп бербейсиз, теке берсизби? Башында жазып койгом Direct X депчи. Анткени аларга жооп берип отурсаң, эми мен аларды сыйлайм, бирок өмүрүң ошо менен өткөт экен да. Түгөнбөйт экен да, эми жакшы ошондой суроо бергендерине. Бул бир, экинчиден мен чубак ажы эмесмин да. Мен максат ажы эмесмин. Фихти билген, же бир илимдин доктору болбосом, аларга акыл айтып, ар бир суроосуна жооп бергенде, же бир психология боюнча илимий даражам болбосо, ошого туура түшүнсө экен мени. Туура түшүнсө экен. Ошон үчүн ойлорду, пикирлерди коем. Анча-мынча жакшы ой пикирлер болсо комментарий жазып коюшум мүмкүн, же болбосо билбейм мындай лайк коюп коюшум мүмкүн. Бирок убакытты бербешке аракет кылам да. Ошого карабай эле бир топ убактым кетип атат. Күнүгө бир саатым кетет го. Бир жарым саатымчы. Соц тармактарда.
Ошон үчүн мына пандемия күндөрү дээрлик бир повесть жазып бүтүрүп койдум, бирок дагы деле бүтө элек да. Эми качан бүтөт, балким 2 жылда, 3 жылда бүтөбү, Кудай таала билет. Ошол соц тармактарды өчүрүп коюш деген жакшы экен. Анткени ал күндөрү мени эч ким издеген жок, ошон үчүн өчүрүп койдум. Бирок азыр деле мына мисалы министрибизден кат келиптир, ушул чыккандан кийин мага келсең сүйлөшөлү депчи. Ошон үчүн соц тармактардын туткуну болбойлу да, соц тармактар бизге кызмат кылсын, биз аларга кызмат кылбайлы. Сиз чыгармачылык менен да алектенесиз. Көптөгөн чыгармаларыңыз бар. Булардын көпчүлүгү поэзиябы же кара сөз түрүндөбү? Мен өзү ойлоп көрсөм, 2009 чейин поэзия менен алек болуп турмун. Эми поэзия мындай да убакыт кыскалат. 4 куплет жазасың, 5 куплет жазасың, бат эле бүтө турган нерсе да. Проза деген бир роман баштап алсаң, романым, мисалы Ант романын мен 2009 баштадым, 2016 бүттүм. 7 жыл кетти. 7 жыл кетти да. Анда дагы 1-2 жыл иштебей жүргөндөгү убактымды колдонгондон болду да. Ошол сыяктуу эле нерсе экен да, ошон үчүн азырынча көбүнчө проза. Анткени карасаңыз, мына Зайырбек Ажиматов өттү. Залкар акын деп атабыз, бирок ырлары жок экен да. Ырларды эсте жок экен. Адамдар ырларды окуйт экен же унутуп калабы же поэзия канча маани бербейби. Бирок Айтматовду баардыгыбыз билебиз. Ак кемесин билебиз. Ошого ошол эле Кызыл алмасын билебиз. Кылым катар бир күн ар бир чыгармасын жакшы билебиз. Ошол сыяктуу мындай кара сөз менен ойду, идеяны мындай системалуу берген мүмкүнчүлүк көбүрөөк экен деп ойлоп койдум да. Ошон үчүн мен кара сөздү азыр жазып атам, ырларды мындай азыраак жаза баштадым. Үйдө балдарыңызга кандай тарбия бересиз? Көп учурда ушу үй бүлө жөнүндө кээде айтып калам. Анан көпчүлүк ойлойт экен да, бул кандай идеалдуу ата, идеалдуу күйөө. Өзү идеалдуу күйөө да жок, идеалдуу ата да жок, идеалдуу адам да жок. Идеалдуу болгон кимдер? Пайгамбарлар. Анан эми эмнеге ошолорду айтам? Анткени балким мен да ушул жагынан мен дагы бир жакшыраак ата болсом, жакшыраак бир жолдош болсом, жакшыраак уул, жакшыраак инсан болсом, жаран болсом деген ниет. Анан ушуларды айта берсең, өзүңө биринчи сиңет экен да. Илимде деле бар го, мисалы бирдики үйрөнөйүн десең дейт. Жөн угуп койсоң, бир 10-20 гана процент эстеп калат экенсиң, ашып барса, же 5% ушундай. Анан ошол укканыңды бирөөгө айтып берсең, 90% чейин эсте калат экен. Ошон үчүн бирөөгө айткан сайын өзүмдүн жүрөгүмө, өзүмдүн мээме көбүрөөк сиңет. Бул биринчи кезекте өзүм айтам да. Анан ойлошпосун, бул ушундай бир идеалдуу окшойт деп. Анан ошолорду амал кылганга аракет кылам. Изилдейсиң, иликтейсиң. Анан эми балдарга тарбия бергенде оруз учурунда өзүм анча ыраазы болбодум, анткени түн кыска болуп атпадыбы? Бир топко чейин болосуң, ибадат кыласың, анан жатасың, эртең менен турасың, анан кайра уктап, бир 10го чейин, ошо күндөрү пандемия болуп жумушка чыкпай аттым. 10-11ге чейин, анан балдарым болсо бир 8де туруп алып, 10-11ге чейин эми билгенин кылып атты да. Телевизор көргөнү бар, ойногону бар. Бирок баланы мындай кароосуз калтырбаш керек экен. Баланы кароосуз калтырбаш керек экен, анткени телевизордо жалаң эле ыйман, адеп болсо мейли эле. Бирок соткада, интернетте баардыгы ошондой болсо мейли эле. Бирок эми азыр бекинип алып, мурдагы заман жакшы болгон экен. Карасаң, биз бала кезде бир бөлмөдө чоңойдук. Агаларыбыз менен бир төшөктө мындай эле жатыпчы. Азыр болсо ар бирине бирден бөлмө берип койдук. Бул ортодогу жүрөктөрдү алсатып атат да, мамилелер муздап, суз болуп баратат. Баягы ортодо мээрим жок, баягы жыты сиңишкен эмес да, бул бир. Экинчиден, жалгыз отуруп алып тамагын да жалгыз жеп атат. Сотканы да жалгыз чукулдап атат. Анан мурда бир табактан тамак жейт элек. Ошон үчүн ырысташ, табакташ, кешиктеш. Азыр эми бирден тарелкага салып берип атабыз. Тойлордо да ошондой. Ушунун баардыгы мен ойлоп атам да, бир ынтымакка, адамдар ортосунда бир мээрим, мухабатка таасир тиет го депчи. Ошон үчүн кыздарымды мындай чогуу чаран жүргөнгө тарбиялашка аракет кылып атам. Эл менен бирге болушка, жакшы адамдардын балдары менен бирге жүрсө деп. Анткени жаман чөйрөдөн бат эле ташланып келет да, бул оору сыяктуу нерсе. Анан көбүрөөк убакыт бергенге аракет кылам, бирок убакыт бере албай атам. Анткени мамлекеттик кызматтамын, коомдук жумуштар бар. Балага оюнчук алып берсең бат эле тажайт экен, бирок ата менен ойногон эсте калат экен да. Мисалы мен ойногондо алар тойбой ойной берет, бирок бала чарчабайт экен, мен бат эле чарчап калам да. Ушундай нерселер бар экен. Бирок ошого мага да тилек кылыңызчы, мындай жакшы ата болоюн. Жакшы ата болуу деген бул өзүңдүн келечек тагдырыңа эле пайдалуу нерсе да. Анткени сен бүгүн берген мээрим баягы сууга жылуулук сиңип, кышта кайра чыкканда эле кийин карылыкта чыгат, өмүр бою чыга турган нерсе. Ошого тарбияны берсек, бул өзүбүздүн эле келечегибиз, өзүбүздүн эле тынч, бактылуу, берекелүү бир карлыгыбыз, анан өзүбүздүн укум тукумубуздун алдында жүзүбүздүн жарык болушу. Сиз жашоодо мындай план менен жашайсызбы? Бир күн балама, бир күн үй бүлөмө, бир күн туугандарыма деп кандай план менен жашайсыз? Мындай туруктуу план бар да, мындай системага. Мисалы күн чыкканга чейин сөзсүз интеллектуалдык өнүгүү, руханий өнүгүү, физикалык өнүгүү. Физикалык өнүгүү деген бул спорт күн чыкканга чейин.
руханий өнүгүү деген бул ибадат, шүгүр, дуа, тилек, интеллектуалдык өнүгүү бул китеп окуу да. Программа минимум күн чыкканга чейин ушуну бүтүрүүгө аракет кылам. Тил үйрөнгөнгө мынча убакыт, спортко мынча убакыт, анан үй бүлөгө мынча убакыт деген нерсе сөз бар. Ансыз болбойт да. Кыргызда бир сөз бар. Ирээсиз иште ийгилик болбойт деген. Көпчүлүк жерде мындай убакыт жөнүндө көп айтасыз да. Анан ошондой эле мага аябай жаккан ырыңыз бар да, секунда дегенчи. Ошол ырыңызды мында биздин көрөрмандарга өзүңүздөн уксак айтып бересизби? 1 секунд бул самолеттон кечүү. 1 секунд бул жанган өттү өчүрүү. 1 секунд бул бир кылымда жуулгуз, бир чоң ката, бир чоң айып кетирүү. 1 секундта көзүң көптү туялат. Оюң жасайт аягыламга зыярат. Миллиард жылды карытса да жер шары, 1 секундта келет балким кыямат.